Рахмат. Талкуу жок деп чечтик, талкуу эмес. Бул сизге мындай бир эскертүү эле. Кесибиңиз эмне сиздин? Кесибим юрист. Кыргыз юрист эмес, кыргызды таба албайбыз азыр. Ошол сиз момундай сөз айтпаңыз. Дүйнөлүк баардык тилдерде ушундай экен. Авария деген, катастрофа деген которулбайт экен деп. Андай дебеңиз, уят болот. Өзбекстандын мыйзамын окуп көрүңүз. Казактардын мыйзамын карап көрүңүз. Бир да мындай сөз жок. Бизде кыргыздан башка эч кимде андай сөз жок. Статус дегенде да канча жолу айтып атабыз, биз статус деген макам деп которулган кыргызда. Сиз эмне академиксизби тил боюнча? Же дүйнөнүн бардык тилдерин изилдеп чыктыңызбы? Өзүңөрдүн кемчилигиңерди мойнуңарга алгыла. Кыргызчасын таппай койдук. Кыргызча түшүнбөй атабыз, кыргызча жаза албай атабыз. Антип сүйлөбөңүз. Дүйнөнүн бардыгы ушул тилде сүйлөйт деп. Германия эмне авария деп сүйлөйбү? Бару практикаңызды айтпайсызбы? Же финдер авария дейби? Ким авария дейт? Ким катастрофа дейт? Ушатпы? Кыйроо деп атпайбы? Мыйзамдын аталышы өзү кыйроолор деп турбайбы? Кыйроо деген ошол авария деген, катастрофа деген. Мына ушул түшүнүктөрдү берет. Мыйзамыңардын аталышы башка, ичиндеки түшүнүгү башка. Ушатпа сөйлөп койсома. Мен ал авария кыйроо деп жанагы кырсык боюнча айткан жокмун, урматтуу Аңким Самбаевич. Мен жана платформа жана башка сөздөрдү айттым да, бул грек тилинен, латын тилинен келген сөздөр дүйнө жүзү колдонуп атат. Бизде дагы иштеп жаткан мыйзамдарда убагына депутаттар колдоп, ушул бардык мыйзамдар конституциядан баштап Сиздер көбүнчө колдонуп атат. Сиздер көбүнчө уялбай туруп эле кошуна мамлекеттерди караңыздар. Аларда термин комаябай күчтүү иштейт. Түрк тилдүү мамлекеттердин мыйзамдарын карап көрүңүздөр. Эгер өзүңүздөр сөз таба албасаңыздар, таппай калсаңыздар, таба албай атсаңыздар, карап көрүңүздөр. Кырсыкты кандай деп атат? Кыйроону эмне деп атат? Анан туруп алып ошондой трибуна дейт муну, жогорку кеңештин трибунасы дейт. Дүйнө жүзү ушул сөздү колдонот экен деп жарыя кылып атасыз. Уят эмеспи? Ушул гана сунуш, абайлаңыз. Ар бир министрлик өкмөттөн келаткан мыйзамдын долбоорун карап атканда бираз абайласаңыздар. Кимдин оюна эмне келген болсо ошондой сөз менен колдонулуп кетип баратат. Бул мамлекеттик тилди өнүктүрөбүз деп кыйкырыгы жок эле ушундай болуп өнүгөт мамлекеттик тил. Рахмат.